Кудайдын чакырыгы 17 апрель. Dini başçılardan biri Жайыр İsa'nın алдына келип, кызым өлүм алдында жатат. Колуңду тийгизип, айыктырып өлүмдөн сактап кал деп суранып жатты. İsa жардам бергени жөнөгөндө жолдон алаксыткан окуялар болуп кетти. Кан агуудан канча жылдан бери азап тартып келген аял алдынан чыгып, ортодо анын керемет айыгуусу болду. Жайыр ишенип, азыр Иса барса эле менин кызымды айыктырат деп баратканда ушундай тоскоолдуктар болуп кетти. Аңгыча эле тиги башчыга адамдар келишип, устатты убара кылбай эле кой, кызың өлүп калды деп айтышты. Жайырдын жүрөгүн элестете аласызбы? Эмнеге токтоду экен? Эртерээк барганда кызым тирүү калмак. Ал да кызым-ай деп жүрөгү тилинип, канап турганда Ыйса ага кайрылып, коркпо, болгону ишен деди. Ыйсага мүмкүн болбогон эч нерсе жок. Теңир үчүн оор боло турган бир нерсе барбы? Бул суроого сиздин жообуңуз кандай? Коркунуч ишенимди токтотуп салгысы келет. Коркунуч дайыма ишеним менен күрөшүп турат. Коркуш керекпи же ишениш керекпи? Жайыр ишенимди тандады. Ыйсанын аны бекемдегени иштеди. Ал Ыйсаны үйүнө алып келди. Ыйлагандарды көрүп, Жайырдын жүрөгү тилинди. Бирок Ыйса эч качан кечикпейт. Болду, өлүп калды. Эч нерсе кыла албайбыз деп турушканда да, Ыйса кудуреттүү күчү менен кызды тирилтип койду. Сиздин жашоодо да болду, мага азыр эч ким жана эч нерсе жардам бере албайт деген акыбалда болуп калганда да Жайырды эстеңиз. Ыйса эч качан кечикпейт. Сизден ишеним гана талап кылынат. Ыйсаны ошол көйгөйүңүзгө чакырыңыз. Айланадагылардын баары ыйлап, бүттү деп жатышса да, сиз ишениңиз.